Yok men Çamlıca'dan vurun keldim o merde. Baymadık aksiyon paksiyon kovayla şunu jönle bitirip koysanlar bolboydu. Aksiyon mizamda şunday taka. Oşa mizamda şundayken şunu mizamda iştegeni nereden çizseler? Чогулгандар турак жай курганга жердин жоктугунан нараазычылык билдирип айыл өкмөткө келишкен. Бир чатырда 3 үй бүлө жашап калдык деген тургундардын ызы чуусу 3 айдан бери токтобой келет. Бизге тез арада трансформация кылып берсин. Ошонун чечимде бир үйдө 2 келин, 3 келинден жашап атышат. Чекти сатып алайын десең 800 миң 1 миллиондон болот. Бир семьяда 2 миллионго 2 баласына чек сатып алабы азыркы учурда. Ошон тез арада жер бар мына жок эмес, гектарлап жатат. Ошону чечип берсин. Ошол биздин эң негизги максатыбызчы. Булар чечпейди, чечиле турган маселе. Если бул айыл өкмөттөн чечилбесе биз бийликке чейин барабыз. Араван районуна караштуу Керметоо айыл өкмөтүнүн маалыматы боюнча алар калктын 20%-ын гана жер менен камсыз кыла алышат. Калгандары облус аймагындагыларга берилген. 2017-жылы суга суу, айдоо жерлерди турак жай салганга трансформациялоого мораторий киргизилген. Учурда миңдин терегиндеги жаран жергиликтүү бийликке жер маселеси боюнча кайрылышкан. Бирок биздин айыл өкмөттө мындай мыйзамда да суулуу жер, шарттуу суулуу жерлерге мораторий киргизилгендигине байланыштуу көп жылдан бери берилбей турат. Эми эгерде ошол мыйзамды мына жакында кечээ Садыр Жапаров президентибиз айтып өттү, ушул мораторийлерди карайбыз деп. Эгер карап ушуну өзгөртүп берген болсо, атууларга жер бергенге мүмкүнчүлүк пайда болот эле да. Азырынча мындай жер жок, бизде жок болгондугуна байланыштуу туруп калып атат да. Айылдыктар аргасыз ижарада иштетилген жерлерди ченеп, анда документте көрсөтүлгөндөн 4 гектар ашыкча жерди табышкан. Атайын комиссия бул боюнча иш алып барып, аны аукционго коюу менен 3 адам бөлүп алган. Эгер үй салууга уруксат берилсе, элдер ошол жайга отурукташууну көздөйт. Бирок ал жака жол салуу маселеси турат. Биз анан өкмөттүн өзүнөн макса өкмөт айтты, өзүңөр сүзүштүр, өзүңөр тапкыла деди, өзүбүз акча кетирип, топосъемкадан ошо жерлерди Аравандын мески 38-ден алып чыгып жерлерди тарттырдык. Ушул жерде 3 арендатордун жериден, мисалы биринчи арендаторубуз Майырда Данияр деген бала, эми фамилиясы азыр айтамыз. Ушунуку өзү 2 гектар 30 сотик болуш керек экен ошол жери. Бу жерде 4 гектар 92 сотик чыгып атат жеричи. Анан ушуну биз эмне кылып тактадык. Андан кийин экинчи арендатордон жери 4 гектар 41 сотик чыкты. Өзү 2 гектар 60 сотик жери болуш керек экен. Ошо ашыкча жерлерди анан байракта дагы бир арендаторубузда мына 2 гектар 27 сотик чыкты, өзү 1 гектар 50 сотик болуш керек экен. Ар эң көбүнөн 2 гектарга жакын ашыкча чыгып атат. Анан өкмөттөн шуну эме аныктабадыңар, обу десек биз тартканыбыз жок, аренда убагын узатып койгонбуз деди. Анан биз болуп турганда бизге аренда кыласыңар, чек кыласыңар, ушуларды бергиле деп келдик өкмөттөнчү. Десек анан өкмөт болуптур деди, анан мына жерлерди бизге тартып эле элчилик кылдык. Аны эрдем өз бар азмаз дегенде ушу жерлерди азайтырып 2 гектар бербестен 1 гектар 40 сотик берди, ого эм ыраазы болдук. Берги 77 сотиктин ордуна 50 сотик берди, ого эм ыраазы болдук. Акыры берактан 1 гектар 20 сотик, 1 гектар 60 сотик 40 сотик эле, 1 гектар 40 сотик өнүш керек эле, 1 гектар 20 сотик берди. Онусуна эм ыраазы болуп, биз болду энди өкмөткө келдик, бизге жол ачып бергиле болот, түпүктүгөн жер бериш кыйын экен, түпүк жерден берип койду. Жол ачып бергиле деп келсек, кечеңинде кайра 1 гектар арендаттылар, өздөрү кандай кылган, дагы кайра жерди бербей койду бизгечи. Булар негизи арендага кызыккан жок булар. Булар негизи турак жайга кызыгып келди, ошодон чыккан неме болду дагы, анан ошол жерден ошол ижарачылар алгандан кийин калган акча азыркы учурда кайрак эсебинде да. Бирок инвентаризацияда шарттуу сугат. Бирок суу чыкпайт азыр чындыгында. Булардыкын арендасын ушул баягыларды арендага алгандардан чыгарып, булардыкын жолун чыгарып, ошо арендасын кылып беребиз. Өз иш башталган. Азыр тез араны чечилиш үчүн дагы жер маселеси кыйыныраак экен, ушу чечип беребиз бирок. Өкмөттөн жер жок деп айтылганы менен бул үйлөрдүн салынганына асты 1 жыл болгон. Анын үстүнө мамлекетке тийишелүү болгон жерлерге турак жай түшкөнү күмөндүү ойду жараткан. Тургундар мындагылардын баары кызмат адамдарынын туугандары экенин билдиришүүдө. Арендадагы жер айыл өкмөттүн балансындагы, бирок элге берилбейт. Башка ошо айыл өкмөттө иштегендер, анан арак берак, тууганчылык баары эле салып атат. Мына 1ден 2ден уже 5-6 үй түшүп калды. Бияктагы бир 100 ашык балага чек жок, ошол чек маселесин ушинтип жүрөбүз. Бизди караган, чечип берген адам жок.
Кошумча маалымат катары айта кетсек, Кермету айыл өкмөтүндө 2500 кожолук бар. Калкынын саны 12500. Айыл өкмөттө 2000ден ашык жер пайдалануучу каттоодо турат. Асел Сыдыкова, Мусулманкул Шакиров, регион, Ош облусу.